Саламатсыңар, кымбаттуу, урматтуу, сүйүктүү менин окуучуларым. Мени тааныган жана мени тааныбаган жана мени тааный тургандар. Мени эмес, бизди. Мына могу суроону чыгаралык. Азыр силер эмне кыласыңар? Видеону токтотосуңар, паузаны басасыңар, суроону окуйсуңар, өзүңөр чыгарасыңар, андан кийин түрдүрүп жообун карайсыңар. Туура эмес болсо, кайра келип көрөсүңөр. Кайра жылдырып көрөсүңөр. Эгер туура болсо, кийинкиге өтүп кете бересиңер. Убакыт коротпойсуңар. Эгерде мен сүйлөп аткан өтө жай болуп калса силерге, YouTube'га киресиңер. Азыр көрсөтүп коеюнчу. Так, кай жерде YouTube? Мына, могу жерде YouTube. Мону басасыңар. Speed дегенге киресиңер. 2-ни басып коесуңар да. Ошондо могу жай сүйлөп аткан улук 2 эсе төз сүйлөп калат. Кеттик. Эми, мына могу суроону чыгаралык. Бир адам, бир физик айтыптыр да. Физиканы түшүнүш үчүн дейт. Эмне кылыш керек дейт? Физиканы түшүнүш үчүн дейт. Суроо чыгарыш керек дейт. Эсеп иштеш керек дейт. Эми силер мына физиканы түшүнүш үчүн мону көрүп жатасыңар. Эмне кыласыңар? Эсеп иштейсиңер. Так, ошондо мына могу күч менен 30 градус менен 52 метр тартыптыр. 52 метр жылдырып салыптыр да могу жерге. 52 метр жылдырыптыр. Жумуштун формуласы кандай? Күч көбөйтүү аралык көбөйтүү косинус тета. Негизи f көбөйтүү косинус тета, анан көбөйтүү аралык, бирок айырмасы жок. Баары бирине көбөйткөндөн кийин бир эле сан чыгат. Энди эмне кылабыз? Ордуна коебуз. Күч бизде канча? 25 ньютон экен. Аралык 52 экен. Косинус 30 болсо 0,866. Бул барабар 11 канча эле? 11,25,83 дейт. Где-то ошондой болот да. Бул джоуль. Ньютон көбөйтүү метр. Бул эмне? Джоуль. Бүттү. Не кылабыз? 1125,183 деп айтпайлы. 1/1 кило джоуль деп тегерек деп коебуз. Кеттик кийинчи суроо. Кайра эле эмне кыласыңар? Окуйсуңар, өзүңөр чыгарасыңар. Вертолет тарталыкчы. Бул мындайдан айланат. Бул болсо мындайдан айланат да. Же болсо наоборот. Так, ошондо 5 тоннаны туруктуу ылдамдык менен өйдөнүгөсдөй көтөрөт экен. Канча метрге? 50 метрге. Ошондо туруктуу ылдамдык менен көтөрсө, бунун салмагы эмнеге барабар? Салмагы масса көбөйтүлгөн ж. Эстетип коелук. Ж деген эмне? 9,8 ньютон бөлүнгөн килограмм. Бөлүнгөн килограмм деген эмне? 1 килограмм жер бетинде 9,8 ньютон. Эгер эле ушул 1 килограммды айга алып барып койсоңор, 1,6 болуп калат. Айда 6 эсе жеңил болуп калат. А эгерде Плутонго алып барсаңар, ал жерде оор болуп калат. Эгерде күнгө алып барсаңар, ал жерде алып барып кое бермейин өрттөнүп кетет. Так что күнгө барганда канча салмак экенин билбей каласыңар. Эми мына массаны жыга көбөйтөбүз. 5000 килограммды 9,8ге көбөйтөбүз. Же болбосо тегеректеп туруп эле 10го көбөйтүп алсак болот. Кааласаңар 9,8ге көбөйткүлө, мен 10го көбөйтүп алдым тегеректеп туруп эле. Ушунча ньютон экен. Мына ушунча ньютонду 50 метрге көтөрүп жатат. Демек, жумуш эмнеге барабар? Жумуш бул күч көбөйтүлгөн бийиктик. Күч деген эмнеге барабар? Бунун салмагына барабар. 50.000 көбөйтүү 50. Могу жерге эле көбөйтүп салайынчы азыр. Башты ортпай, 25 5-0 жазып коебуз бул жерге. Ошондо 2,5 мега джоуль.
Mega деген сөз миллион деген сөзді түшүндүрөт. Миллион деген кыргызча миңден миңөө. Так, бул эми батыраак. Кийинкисине келелик. Мына бул жерде уже чатак. Бул жерде эмне дейт? Бул жерде бир нерсени өйдөгө ылдамдануу менен көтөрөт экен. Ылдамдануу менен көтөргөндө көбүрөөк күч менен тартыш керек болот. Силер бир чаканы оор нерсени акырын бир калыпта көтөрүп көргүлө, анан тез көтөрүп көргүлө. Тез көтөрүп көрсөңөр оор болот, мындай. Мону резко көтөрсөңөр колуңарды оорутуп калышыңар мүмкүн. Жай көтөрсөңөр эчтеке болбойт. Демек, тез көтөргөндө эмне болот? Көбүрөөк күч кетет да. Ылдамдануу менен көтөргөндө. Ылдамдануусу эмнеге барабар? Ылдамдануусу дейм да. Шу ылдамдануу менен көтөргөндө күч эмнеге барабар болот? Күч бул А кошулган Ж болуп калат. Муну түшүнбөй калсаңар, динамика деген видео урокторду көрөсүңөр, ошол жерден түшүнөсүңөр. Ушунча күч менен эми бул жерден бизге аралык берилиптир. Формуланы эстейбиз. Формула эмне эле? F көбөйтүлгөн аралык. Аралыкты кантип табабыз? Аралык бул жерде баштапкы ылдамдык жок. 0дон ылдамдангандыгы үчүн формула кандай эле? Мондай формула бар, эстегиле. 1/2 а т квадрат. Баштапкы ылдамдык болгон жок болгон үчүн бул жер ыргыйт. 1/2 а т квадрат же болбосо бөлүнгөн 2 деп жазып койсо болот. Демек, күч М А Ж. Күч ушуга барабар. S болсо эмнеге барабар? А т квадрат бөлүнгөн 2. Бул жерге 0,2 койсоңор 0,2 10 0,2 кошуу 10 барабар 0,2 көбөйтүү квадрат бөлүнгөн 2 барабар канча чыгат? Эсимде жок канча чыгар. Жок. 1,3 чыгат. Китепте 1,6 деп коюптур. 1,3 килоджоуль чыгат. Китептеги жообу туура эмес. Так, аябай. Кросс масса 7 килограмм. Бул жерден биринчи учурда 7 килограммды туруктуу ылдамдык менен көтөрөт экен. Туруктуу ылдамдык менен көтөргөндө F менен гана көтөрөт. F менен дейм да. F барабар mg салмакка тең күч менен көтөрөт. Салмактан бир аз көбүрөөк күч менен көтөрсө, акырын өйдө көтөрүп койсо болот. Ылдамдануу менен көтөргөндө экинчи учурда күч эмнеге барабар болот? Ж кошулган А. Баягы эстегилесиздер, лифттин ичинде силер лифт өйдөн көстү ылдамданганда эмне? Бутуңарга күч сезилеби? Мындай оордошо түшөсүңөрбү? Силердин салмагыңар Ж кошулган А болуп калат да, салмагыңар. А эгерде ылдый көстү ылдамданганда, лифттен ылдый түшүп баратканда эмне болот? Жеңил сезе түшөсүңөрбү? Ошондо эмне болот? mg минус А болуп калат. А эгерде бул лифт ылдый көстү Ж менен ылдамданса, эмне болуп калат? Ж минус Ж болот дагы 0 болуп калат. 0 көбөйтүлгөн 0. Тагыраак айтканда, лифттин ичинде силер салмаксыздык болуп каласыңар. Космосто жүргөндө болуп каласыңар. Космосто жүргөндө деген эмне ал? Лифт менен экинин ортосунда күч жок да, лифттин үстүндө турбай каласың. Ошондо сен лифттин ичинде учуп каласың да. Бирок тыштан караганда лифт дагы, сен дагы ылдый көстөй учуп түшүп бараткан болосуңар. Ушул невесомость аз эле созулат. Андан кийин эмне болот? Андан кийин сразу одуйно болуп калат да. Кеттик. Эми мына биринчи учурда mg эле, экинчи учурда Ж плюс А болду. Так. Ошондо биринчи учурда жумуш mg көбөйтүлгөн h, бара айтканда 1 метрга көбөйтөбүз аралык. Экинчи учурда болсо f2 деп коелучу. mg кошулган a көбөйтүлгөн h. Bundan bunu кемитесиңер. Экөөнүн айырмасы канча дейт? Ордордоруна коесуңар. Коюп туруп кемитсеңер 14 жоул чыгыш керек. Шу менен бүттүк. Үйесин күттүк. Деп сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта дагы башка маселелердин иштейбиз.